Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналга хош келиңиздер. 2026 жыл июндун аягы болуп атат, мына 24 число. Силерге дагы бир жаңылык боюнча бир чыгарылыш жасайын деп чечип, мына ушул поляга келип, ежевикалардын арасынан түшүмүн да көрсөтүп, өсүп аткан процессин да көрсөтүп, анан ошо жаңылык менен дагы жарыялап коеюн деп атам да. 18-19 июлда ушул жылы 2026 жылы дагы бир ай бар экен. Сиздерге бир агротур уюштурайын деп атам да. Анткени бул идея каяктан келди? Нарындан бир 15-10 киши келип кетели, ушул көчөттөргө керек болот эле бизге лахнести өстүрөлү деп мага чалып калышты. Анан мен оюм келди да, ушундай бир агротур уюштурсамбы депчи. Карасаңыздар, момундай түшүм азыр 24 июнь 2026 жыл лахнес сортунда жүрөбүз азыр биз. Биякта дагы 10дон ашык сорт бар негизи. Ушул сорттор бышат как раз 18-19 июльдарда бир күндүк тур кылып уюштуруп, 20 киши болобу, 30 киши болобу, 100 киши болуп кетеби көрөбүз. Ошо кишилерди биз агротурга чакырабыз да. Телефонду дагы калтырып коем. Кайрылсаңыздар болот, сиздерге толук маалымат берем да агротур боюнча. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgriLife KG сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнө арзандатуу алат. Ошондой эле жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан-яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жылына бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агротур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат. Жалпы кыскача программа боюнча айта кетсем, мынакей ушу Бишкектин тегерегинде, анан Беловодскийде бир 3төн, 4төн, 5тен, 7-8 гектар жерлер отурушкан дыйкандар бар. Дыйкандар менен сүйлөштүм, агротур уюштурайын деп атам. Мынакей 100 жолу интернеттен көргүчө бир жолу келип, ушул живой көрүп, полядан оз тийип, ежевикага дегустация кылып, кандай өсүп аткан процессин кылып, дыйкандарга прямой суроо берип, ошондой бир мүмкүнчүлүк түзүп берейин дедим. Анткени мага жада калса Өзбекстандан казак бир туугандар дагы чалышат. Ушундай биз сиздердин каналыңарды көрүп, ежевикага кызыгып атабыз, малинага деле ошондой эле кызыгып атабыз. Өстүрсөк деп ойлонуп атканбыз, бирок эмнеден баштаарыбызды билбей атабыз. Анан кандай кылыш керек, эмне кылыш керек дегендер да болуп аткан үчүн келип сиздердин поляңарды көрүп, ошол жерден көчөт брондоп, ежевиканын суроолорун берип кетели дегендер үчүн мен мындай жайы менен ар бир кишиге бирден келип көрсөтүп бергенге мүмкүнчүлүк жок. Чыныгы айтсаңар, баягы жумуш көп, бизде деле убакыт тар. Ошондуктан бир 2 күн бөлүп, ошондой бир агротур уюштурайын деп атам да. Ага чейин ойлонуп эметсеңиздер болот. Программа мындай да. Бир 4 поляны же 3 поляны мындай жетишкенге жараша кылабыз. 3 поляны кыдырабыз. Прямой көрөсүңөр, ежевиканы оз тиесиңер.
эртең менен бир 7-8те чогулсак, кечки бир 7-8ге чейин поляларды кыдырып жүрөбүз да. Андан тышкары, оз тийгенден тышкары силер суроолоруңарды берип аласыңар. Живой баягы дыйкандардын көп убактысын албайсыздар, анда 1 сааттан же жарым сааттан суроолоруңарга жооп берет, өзүнүн полясын көрсөтөт. Ошентип кыдырып чыгабыз да. Андан тышкары обед уюштурабыз. Жакшы бир кафеге кирип бир жакшы обед кылабыз. Ошол обедтин ичинде дагы мен өзүмдүн белек сюрпризтерим бар. Ошолорду дагы биздин спонсорлордон кылып беребиз катышуучуларга сөзсүз түрдө. Андан кийин обедтен тышкары ушул ежевиканы мына карап турбаймынбы? Ушул ежевиканы вареньясын, компотун, пастиласын, сублимированныйын, беркиндей дагы мөмөлөрдүн сублимациясын алып келип берем. Ошолорду дагы дегустация кылып, оз тийгенге мүмкүнчүлүк болот да ошол жерден. То есть бул агротурдун максаты, эң башкы максаты биздин дыйканчылыкты өнүктүрүү, андан кийин жаштарды кызыктыруу, мөмө маданиятын чоңойтуу, мындай иш-чаралар мен ойлойм, YouTube'дан эле кечке көрүп отура бербей, живой чыгып, эмоцияларга толуп, бир күн бөлүп койсо болобу дейм да. Оз тийип, кандай өсүп атканын көрүп, ушул жерден живой көрүп туруп ошол жерден көчөттөрдү брондошуңар керек да. Точно ошондо уверенный болосуңар. Ошол сорту алдым, мынакей момундай ийгиликке, результатка жетет экенмин деп туруп, мындай бир өзүңөрдө жүрөгүңөр тынч болот да. Агротурдун баасы 8.000 сом. Эгер мындай математикасы менен эсептеп келгенде, эгер көчөттөрдү алсаңар, алыс калганда утасыңар да силер. Мындай тескерисинче айтканда. Билетти эмнеге 8.000 кылып койдум? Анткени деген обеди бар, жол киреси бар. Мынакей ушул спринтерлер канча киши келсе дагы ошого жараша спринтер жалдайбыз. Биздин могу Бишкек ичинде ташып жүрө берет. Кадимкидей жана туристтер бар го, ошондой болуп эле ары бери жүрөбүз. Кадимкидей обеди менен, суусундуктары менен. Анан мен өзүм жетектеп ушунун баарын ар бир дыйканга алып уруксатын алып атпаймынбы? Ар бирөөнүн бирден келгенге дагы кээ бирлеринин мүмкүнчүлүгү жок, анан убактысы да болбой калат, анан мынтип ошол мүмкүнчүлүктөрдү жараттык да баарыбыз биргеликте ушул сүйлөшүп. Агротур 2026 Агротурга катышыңыздар. Ошо как раз келе турган күнүңүздөргө могул ежевикалар бышып сонун болот. Ушундай бир иш-чара жүргүзөлү деп чечтик да. Ошондой эле агротурдун катышуучуларына бизде агро сабактар бар. Ушул ежевиканын өстүрүү боюнча, сорттор боюнча кантип жер даярдап, отургузуп, эмне жерсемирткич берип, сатуу жолдоруна чейин, кайра иштетүү жолдоруна чейин бүт баарын көрсөтө турган бир практический видео сабактарыбыз бар. Ошолорго дагы биз WhatsApp группага кошуп, ошол жерден ошондой сабактарды таратабыз да. Кыскасы бул биздин агротурга катышкандарга аябай көп бонустар бар, сонун нерселер бар. Ошондуктан бир катышып калгыла. Биз бир жылда бир гана жолу уюштуруп атабыз. Аябай пайдалуу, сонун, эмоционалдуу жакшы бир иш-чара болот деп ойлойм. Биринчи жолу кылып атам мен дагы. Силер дагы өзүңөр ушул азыртан чалып, брондоп, билеттергечи керектүү маалыматтарга, суроолорго жооп ала берсеңиздер болот. Биринчи бир 5 кишиге сөзсүз түрдө скидка кылып беребиз. Биз могу жерде азыр могу поледа жүрбөйбүзбү? Бул жерде Лахнес, Вашито, Black Jam, Fry Mark Freedom деген да бар экен, Вашито, Natchez деген сорттордун түрлөрү бар экен да. Анан мындай сонун кылып туруп упаковка кылып бердик. Мынакей байкебиз, дыйкан байкебиз мындай сонун эме берди, упаковка. Бул жерге Вашитосун салдык. Бул жерге Natchez. Natchezди карасаңыздар, мактуу көрүүчү. Ширеңке бар эле. Көрүнүп атабы? Мынакей ширеңке менен салыштырганда ушта да чоң келет да. Ширеңке эле 5 см. Мынакей мөмөлөр кандай? Natchezdики. Оз тийсең да чоң үлөкөн жесең да тоюп калчадайсың да. Бирок баягы таттуу болуп, сонун жагымдуу болгондуктан жей бересиң да муну. Бул деген ден соолукка эмне деген пайда алып келет? Эч кандай химикаты жок өстүрүлгөн, табигый, таза, экологически таза деп коет. Ушундай поледан келип туруп, оз тиесиңер өзүңөр живой. Монтип сонун упаковка кылып койсоңуздар, мындай контейнерге үлгү катары салып койдук. Муну жанагындай килограммдап, жана веске тартып отурбай эле магазинге киргенде монтип эле колго алып эле алып кетип жей бересиң да. Кандай сонун көрүнүш. Жерге бир дагы наклейка чаптап койсоңор өзүңөрдүн атыңарды болобу, эмне болобу. Ушинтип өтүп кете берет да.
бизде ушинтип мөмө маданиятын өнүктүрсөк болот. Кыскасы ошондой, урматтуу көрүүчү, азыркы чыгарылыштын максаты ошол болду. Агро турга силерди баарыңарды чакырып коеюн деп атам. Азыр дагы бир өзүм ролик жасагам, кыска. Ошол роликти бир көрүп коюңуз. Андан кийин телефон чалып, WhatsAppка жазып, суроолоруңарды таштап, мына бир айдан кийин эле, бир айга жетпей эле 18-19 июлда кылабыз. Ага чейин брондоп, суроолоруңарга жооп ала бериңиздер. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 Ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgroLife Cage сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнө арзандатуу алат. Ошондой эле жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жоона бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агротур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат.